Токтогул көчөсү Жаш Гвардия бульварынан баштап Аларча дарыясынын жээгине чейин бир жума мурда эле мына ушул жерлерде мыйзамсыз соода жүргүзүлүп жаткан болсо, азыркы тапта алардын бардыгы алынып, жол белгилери коюлуп, ал эми жолдун аркы капталында жүргүнчүлөр өтө турган жол курулуп, андан сырткары жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүрмөкчү. Шаардык мэрия ар бир жуманын шейшемби күндөрү атайын көчмө жыйындарды өткөрүп, жыйынтыктар кандай болуп жаткандыгын текшерип турат. Ушундай эле көзөмөл иштери Бишкек шаарындагы башка базарларда да жүрмөкчү. Базарды аралап өткөн Аларча суусунун жээктери Токтогул көчөсүнө чейинки бөлүгү толугу менен тазаланды. Эми базардын ичине кирген жагы иретке келтирилет. Эң башкысы өрт өчүрүүчү унаалар киргидей жол ачылып, санитардык абалы талапка жооп бериши керек. Аларча дарыясын бүгүн мына өзгөчө кырдаал министринин тарабынан иштер жүрүп атат. Буюрса бир жумалык бизде мөөнөт бар. Бир жуманын ичинде Ош базардын ошол Аларча дарыясынын нугун буюрса биз бүтүрөбүз. Тазалоо бүтүрөбүз. Бүтүргөндөн кийин сөзсүз мореки чегинен темир тосмолор орнотулат. Орто Сай базарындагы башаламандыктарды иретке келтирүү максатында жол тыгындарын азайтуу үчүн 4 кабаттуу 300гө жакын унаа токтой турган жай салынууда. Курулуш иштери апрелдин аягында бүтөт. Андан сырткары жакында базардын аймагында шаарда биринчи жолу автоматтык ротордук унаа токтоочу жай ишке кирет. Коопсуздук жагын эми бул башка чет мамлекеттерден алынып келди. Эмне дегенде ал жактарда уже бүгүнкү күндө иштеп аткан нерселерди көрүп, ошол себептен алынып келинди. Унаа токтоочу жай курулуп атат. Бул жакынкы бир 10 күндүн аралыгында ишке кирет. Бишкек шаарында бул биринчи жолу коюлуп атат. Соода болгон жердеги дагы бир көйгөй таштанды. Күндүн ысышы менен бул маселени жөнгө салбаса, жагымсыз жыт шаардыктарга көйгөй жаратаары талашсыз. Орто Сай базары жана анын айланасында жашаган жергиликтүү тургундар үчүн эң негизги маселе таштанды болуп келген. Бул жерде атайын таштанды сорттоочу жай ачылып, мына бул жерде катуу тиричилик буюмдары, катуу тиричилик баштыктары, андан сырткары желим баштыктар, айнек баштыктар, кагаздар өзүнчө жүктөлөт. Эгерде жаран таштандыны көтөрүп келип, аны сорттогусу келбесе, эң биринчи контейнерге салса, бул жерде атайын тазалыктын кызматкерлери отуруп, аны кайсыл контейнерге тиешелүү экендигин сорттоп салышат. Ушундай эле таштанды таштоочу жайлар шаардын 10га жакын аймактарында орнотулду. Орто Сай базарынын ичине жакынкы 3 жумада толугу менен асфальт төшөлөт. Бишкек асфальт ишканасы жоопкерчиликти алып, жакында коммуналдык системалары менен бирге жаңылоо иштерин баштайт. Азыр асфальт төшөлчү жерлерди кеңейтип, мыйзамсыз көрнөк жарнактары менен жол боюндагы күркөлөр тазаланууда. Рекламдык конструкциялар боюнча бүгүнкү 85 жылында рекламдык конструкция алынган, мыйзамсыз орнотулгандар боюнча бүгүнкү күндө азыр дагы иш-чаралар жүрүп жатат. Бишкек башкы архитектуранын сотрудниктери менен кошулуп, мыйзамсыз орнотулган, рекламды орнотулган алуу иш-чаралары жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ушундай эле текшерүү иштери Аламүдүн базарында да өттү. Анда коомдук тамактануучу жайлар, мыйзамсыз жайма соода жана унаа токтоочу жайды иретке келтирүү иштери боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Аламүдүн базарындагы негизги көйгөйлүү маселелердин бири автоунааларды токтотуучу жайдын жетишсиздиги. Азыркы тапта унаалар мына ушундай баш аламан турат. Ушул жерге шаардык мэрия администрация менен биргеликте 1 ай убакыт берип иретке келтирүү боюнча тапшырма берген. Эгерде кандайдыр бир жыйынтыктар көрүлбөсө, бул жер мэрия тарабынан кайра каралып, көп кабаттуу унаа токтоочу жай курмакчы. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.